Диспетчер болуп иштеп жүргөндө бир водителим жаш эле болду, эми 23 жашта. Тоже машина оодарылып кетип, прям оодарылып кеткен да. Машина эми татал да почти уже жараксыз. Да, с встречки приехали, брат. Да. Пристегните было у меня, вот как сервис. У меня пристегните было все. У меня это... Ал ремонтко не подлежит да, мындайча айтканда. Кандай машина эле? Комфорт плюс Jack G7 болчу эле. Эми повреждение бир 600 миң, 700 миңге барып калат да, мындайча айткандачы. Анан башты кармап, эми ыйлагансып кел айттым, андай болба, кел. Офиске кел, сүйлөшөбүз. Машинаны эвакуаторго жүктөдү, сервиске алып барды, өзү келди. Өзү Кудайга шүгүр жакшы экен, аман. Айттым 20 миң и эвакуатордун акчасы. Болду, ошол эле дедим. 600 миң керек эмес дедиң. 600 миң кереги жок дедим. Машина ремонт кылып эле кой дедиң. Машинаны ремонт кылып эле кой, өзүбүз ремонттоп алабыз. Сен айттым, 20 миң и эвакуатордун акчасы болду. Ошол эле. А если прав болуп калса, эми эчтеке төлөбөйт. Эвакуаторду өзүбүз чакырып беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Азыркы учурда Снежок таксопаркындабыз. Арендага машиналар керек болсо келе бересиздер. Кыргыз мекендештерибиздин таксопаркы. Азыркы учурда бул таксопаркта акциялар болуп атыптыр. Туугандар, мен кыска нуска айтып өтөйүн, өзүм билишимче. Жаңы келген водительдерге мынакей комфорттогу машиналар 1500дөн болуп атыптыр. Негизи 2500. Ал эми экономдогу машиналар болсо 1300 болуп атыптыр. Жаңы келген водительдерге бир аптага. Анан сиз бир аптадан кийин мага ушундай досуңузду алып келсеңиз, сизге дальше 1500 онлорот, ал эми досуңузга бир жумага 1500 болот. Досуңуз дагы досту алып келсе, ага дагы 1500, ага дагы 1500. Кыскасы ушундай достор. Аракет кыласыздар да, мээнет кыласыздар да. Руслан мырза, салам алейкум. Алейкум. Эми өзүңүз подробно не болуп атат айта бериң. Ассаламу алейкум, Москвада жүргөн мекендештер. Бизде азыр акция жүрүп атат. Комфорт экономдорго, комфорт плюстарга ошо машина келип алыңыздар. Эконом 2019 пололор 1300дөн жаңы келген водительдерге бир жума коюп беребиз. Андан кийин бир жумадан кийин аренда 1800гө чыгат. Если жаңы досуңузду алып келсеңиздер, 1600дөн 6-1 выходной менен дальше айдап кете бересиздер, туугандар. Комфортторго болсо мына Кая, Байк, Москвич бүт машиналар бар, туугандар. Жаңы келген водительдер же бизде иштеп жүргөн водительдер жаңы досуңуздарды алып келсеңиздер, бир жума жаңы водительге 1500 рубльдан коюп беребиз. Бизде иштеп жүргөн именно ошол водитель алып келген болсо 1500дөн уланып кете берет анын арендасы, туугандар. Жаңы водитель да бир жума уже айдап бүткөндөн кийин, уже жаңы водитель алып келгенден кийин 1,5 миңден дальше айдап кете берет. Жаңы водительге бир жума 1,5 миң рубльден боло берет. Туугандар, ал эми Комфорт плюска да бизде Jack G7 акция болуп атат. Тоже приведи друга, досуңузду алып келсеңиз 2000 рубльдан кылып беребиз. GT0 графикте. Өзүнүн басы канча бунун? 2700 каскасы менен 2800 болот да, 6-1 выходной менен. А если досун алып келсе 2000 рубльга түшүрүп беребиз, бирок GT0 болуп калат да. Кыскасы мындай мээнет кылат экенсиздер да, досуңузга алып келет экенсиздер. Досум жире бул жакта акция болуп атат деп туруп секет алып келесиздер дагы. Ага дагы скидка, сизге дагы скидка. Зато скидка болуп атпайбы, достор. Анан Снежок таксопаркында караңыздар. Ар дайым айтабыз, дагы айтып беребиз. Уже кыргыздардын бардыгы билип калды окшойт. Случай ДТП, Кудай сактасын, эгерде сиз жолдо баратып бир жер сүзүп алсаңыз, же болбосо ДТП болуп өзүңүз виноват болсоңуз, машинаңыз жестко болсо, билесиздер, көп жерде ошол таксопарк ошол водительдин мойнуна элет. Миллион болсо миллион расход кыласың дейт, же болбосо машина сатып, мага жаңы машина алып бересиң дейт да. Бирок Снежок таксопаркында андай эмес, туугандар. Снежок таксопаркында кандай? Бизде, туугандар, помимо аренда 100 рубль каска деген система бар. Бул мындайча айтканда водительдердин арасында фонд да. Случай ДТП, Кудай сактасын, биздин водитель күнөөлүү болуп калса, мына менде деле диспетчермин, бир водителим ДТП болуп калды, машина оодарылып кеткен да. Эми машина жараксыз, туугандар. Ал ремонтко не подлежит да, мындайча айтканда. Кандай машина эле? Комфорт плюс Jack G7 болчу эле. Эми повреждение бир 600 миң, 700 миңге барып калат да, мындайча айткандачы. Анан башты кармап, эми ыйлагансып кел айттым, андай болба, кел. Офиске кел, сүйлөшөбүз. Машинаны эвакуаторго жүктөдү, сервиске алып барды, өзү келди. Өзү Кудайга шүгүр жакшы экен, аман. Айттым 20 миң и
эвакуатордун акчасы. Болду, ошол эле дедим. 600 миң керек эмес дедиң. 600 кереги жок дедим. Машина ремонт кылып эле кой дедиң. Машинаны ремонт кылып эле кой, өзүбүз ремонттоп алабыз. Сен айттың 20 миң эвакуатордун акчасы болду. Ошол эле. А если прав болуп калса, эми эчтеке төлөбөйт. Эвакуаторду өзүбүз чакырып беребиз. Өзү жүктөп кетире берет, болду. Кайра эле келсе башка машина берип, линия чыгарып ийбиз. Ошондой байке. Ушундай жактар бар. Ал водитель сүйүнгөн болсо керек эле. Аябай сүйүнгөн байке. Разы болуп, рахматын айтып, кайра башка машина берип кетирип ийгенбиз, линия чыгарып ийгенбиз. Смело деп, а? Смело. Ошол биз мисалы үчүн бизге кайрылат да, мен интернет жүрөбүз. Көп эле кыргыз мекендештерибизге мен колуман келишинче жардам бергенмин. Баягы зубор ачып, ДТП болуп, өтө жестко ДТП болуп кеткендерге колдон келишинче кайрылуу кылып бергенбиз да. Бир бала кайрылган бизге. Соляриспе машинаны жестко дамытып өтүп, антарылып кеткен да. Кудайга шүгүр бала жакшы. Машинанын эгасы все деген, мага машинаны дагы ремонт кылыштын кереги жок, жаңы машина коюп койсун деген да, ошол жылы. Ал бала жестко не кылышын билбей, аяк бактан чогулуп алып берди окшойт, алып берди. Эгерде ошол бала мисалы үчүн снижеттен алганда адалып кете, башка кылабы 20 миң менен кутулат деген максатка. Мынысы ол мындай жери мындай болуп калса, буга как положено алат да турабы. Как положено алабыз. Буга дагы оценка болот да. 20 миңге чейин, например. Если бир 15 миңге оценка болгон болсо, анда 15 миң төлөшкө туура келет. Туугандар анысында туура түшүнүңүздөр да. Мына туугандар, мисалы үчүн дем, любой эле таксопаркта бул нерсеси бар да. Дагы сөзүңүз болсо, Руслан мырза, водительдерге. Келиңиздер туугандар, Волоколамская шоссе 142-де күтөбүз. Машиналар Кудайга шүгүр бар. Келиңиздер, иштешиңиздер, документация жактан полный жардам беребиз. Ал жагынан эч камсанабагыла. Кандай документацияга мисалы үчүн? Кисарттарын ачып беребиз, бекер баарына. Ошолордон эле жардам беребиз. Кисарт неме болуп калсачы, култанып калсачы? Кыйын, а? Култанып калса кыйын эми ал жагынан. Эми кээкилердики бар да, ачылып кетет. Поддержкага жазабыз, аракет кылабыз да. Поддержкага өтө грамотно жазасыңар, а? Ал жагына уже келтирип жазабыз дагы. Эми кээкилердин бактысы бар да, ачылып кетет. Эми алда бизден эмес да, эми Яндекстин эме өкүлдөрү кандай чечсе, ошондой чечим келет. Немечи? Депозит жок силерде? Депозит жок. Водительдин каалоосу менен. Эми водительдерде комментарий болсо, в случае комментарий ошондо гана депозит сурайбыз, туугандар. Комментарий дегенде кандай болуп калат? Жамандап жазат да башка таксопаркка. Водительдер башка таксопарктан машинасыны эми баягы тапшырып кетсе деле артынан жазып койгондор бар. Эми ошол комментарийларына карап депозит коебуз да. А так водительдер өз каалоосу менен кааласа койдуртпайт, кааласа койдуртат. Так бизде өзүбүздө депозит жок. Депозит жок, а? Мына 2019 полулор негизи канчадан? Неме баягы выходной барбы жок булар? 6-1 воскресенье сайын выходной. Жылы жаңычы? Жылы жаңы 2021. Алардыкы без выходной. А комфортторчу? Комфорттор тоже без выходной. Бир эле эмеге экен, а? Бир эле 2019га выходной. Муну дагы ачык айтып коюу жакшы туугандар. Улбайт мейли. Ошол туугандар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыкта да көрүшөлү, келип иштеп кете бериңиздер.